Qandaysan Әлет, жақсы? Жақсы, қандайсыңдар? Жақсы. Не қылып жатасың? Дәле? Өзіңіз қандайсыз? Жақсы. Қанша келесіз Қамбаратадан? Барамын бұйырса. Жақында. Әлет, неге берме, жұмысқа 5 миллион түсті азырча. Баласың, маға тиын айтам, ошо тиын которосуң. Анан балдардын зарплаталарын бүт бөлүп айтам, каждыйын которуп бүт через банк которосуң. Анан атама 2 миллион сом алып барып берип койчу. Сизде ошо тыйын сурайын деп элем, ага да жерге зарыл керек болот деп тыйын. Жок, монда азыр өзүң деле көрөсүң, тыйын эле толук жетпейт. Азыр 2 миллионду Кундуз байке бериш керек болуп атат Сулаймандыкачы. Өткөн деле 1 миллион берип атат эле. Эми берилген эми. Сен деле шашпай ал, кийинки түшкөндөн алмакыбы тыйынды. Мен азыр үстүнө чыгып кетем, антена тартылбай калат да. Болду. Дагы эртерээк барып алабай. Макул. Камбарата бир долбоору бүгүн ири коррупциялык аферанын очогуна айланды. Мамлекет миллиарддаган каражатты келечек үчүн бөлүп жатса, айрым жегиштер аны өз чөнтөгүнүн келечеги үчүн жумшаган. Бул ири долбоорду ишке ашыруу үчүн мамлекет тарабынан миллиарддаган сом каражат бөлүнгөн. Тактап айтканда, Финансы министрлиги тарабынан электр станциялары ачык акционердик коомуна дээрлик 4 миллиард сомдон ашык бюджеттик кредит каралып, анын олуттуу бөлүгү буга чейин өздөштүрүлгөн. Бирок каражаттардын бир бөлүгү максатсыз пайдаланылып, башка бөлүгү Oğlum umarım çardan berinizden. Ballarınızdan uğruvasın. Duanızdan kavul olsun. Allah'ım cengilsin o versin. Oğlumdan kınalıp yaşaganını kalay dilim. Benim balamdan. Balların katarında oynamanı kalay dilim. Allah'dan sorap hiç ümitim üzülmeyin. Balam nasıl gidip de bir şey demin. Umar катуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга орну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. урдалып кеткен. Мисалы, автожол жана көпүрө куруу иштеринде 10 миллион сомго ашыкча эсептөөлөр жүргүзүлгөн. Электр берүү линиялар жана подстанциялар боюнча да жасалма актылар аркылуу каражаттар урдалган. Айрым объекттер боюнча иш жүзүндө аткарылбаган иштер аткарылды деп көрсөтүлгөн. Жалпысынан 120 миллион сомдон ашуун суммада зыян келтирилген. Мындан тышкары Камбарата бир курулуш долбоорун ишке ашырууда бир катар курулуш монтаж иштеринин көрөмү жана баасы жасалма түрдө жогорулатылган. Мунун баарын Кундузбек Сулаймановдун жакын адамдары ишке ашырган. Атап айтканда, биринчиси, Нарын дарыясы аркылуу көпүрө менен Камбарата бирге кирүүчү автожолду куруу участагында курулуш монтаж иштеринин көлөмү жана баасы 19 миллион 543 миң сомго жогорулатылган. Экинчи участок Прорез номер 2ден Камбарата 1дин створуна чейин кирүүчү автожолду куруу иштеринде курулуш монтаж иштеринин көлөмү жана баасы 89 миллион 385 миң сомго жогорулатылган. Үчүнчү участок Камбарата 1дин створуна Нарын дарыясынын оң жээгине өтүүчү көпүрөнүн долбоору боюнча иштердин көлөмү жана баасы 4 миллион сомго жогорулатылган. Төртүнчү участок Прорез номер 1 районундагы Перемишкага чейин Камбарата 1дин створуна кирүүчү автожолду куруу иштеринде курулуш монтаж иштеринин көлөмү жана баасы 7 миллион 650 миң сомго жогорулатылган. Бешинчи участок 110 киловатт электр берүү линиясын жана подстанциясын куруу боюнча курулуш монтаж иштеринин көлөмү жана баасы 1 миллион 802 миң сомго жогорулатылган. Жалпы сумма 122 миллион 380 миң сом кымырылып кеткен. Аталган көрүнүш мамлекеттин бюджетине түздөн түз зыян келтирип, долбоордун сапатына жана мөөнөтүнө олуттуу коркунуч жаратты. Бул схема боюнча каражаттар жасалма түзүлгөн актылар аркылуу эсептен чыгарылып турган. Ошол эле учурда ГЭСтин даярдык этабындагы объектилерди куруу иштери сметалык документте көрсөтүлгөн көлөмдө толук аткарылган эмес. Жөнөкөй тилде айтканда, аткарылбаган иштер үчүн да бюджеттин акчасын кымырып кетишкен. Камбарата бир долбооруна Кундузбек Сулайманов өзүнө жакын адамдарына таандык бир катар субподряддык компанияларды тарткан. Аларды чечмелеп айтып берели. Долбоордун генералдык подрядчысы катары Азирет Макеев көрсөтүлгөн. Ал Сулаймановдун айылдашы болуп саналат.
Мындан тышкары Жогорку кеңештин шайлоосунда ал Үч Терек шайлоо округу боюнча Сулаймановдун шайлоо штабын координациялап иш алып барган. Анын атасы Сулаймановдун жакын досу болуп саналат. Алло, Кандайсың, Алет, жакшыбы? жакшы, кандайсыңар? Жакшы. Эмне кылып атасың? Дале, өзү кандайсыз? Жакшы. Качан келесиз Камбаратага? Барам буюрса. Жакында. Алет, тиги эме жумушка 5 миллион түштү азырчы. Баласың мага тыйын айтам, ошо тыйын которосуң. Анан балдардын зарплаталарын бүт бөлүп айтам, каждыйын которуп бүт через банк которосуң. Анан атама 2 миллион сом алып барып берип койчу. Сизде ошо тыйын сурайын деп эле, мага да жерге зарыл керек болот эле тыйын. Жок, монда азыр өзүң деле көрөсүң, тыйын эле толук жетпейт. Азыр 2 миллионду тиги Кундуз байке бериш керек болуп атат Сулаймановгачы. Өткөн эле 1 миллион берип атат эле. Ал берилген эми. Сен деле шашпай ал, кийинки түшкөндөн ал макулбу тыйынды. Мен азыр үстүнө чыгып кетем, антена тартылбай калат да. Болду. Дагы эртерээк барып алабай. Ал эми Камбарата ГЭС 2 ишканасынын капиталдык курулуш боюнча директордун орун басары Нурлан Мамажанов тууралуу учка айта кетели. Ал Сулаймановдун ишенимдүү адамы. Жогорку кеңешке шайлоо учурунда өзүнүн кол алдында иштеген кызматкерлерди Сулаймановго добуш берүүгө мажбурлаган. Камбарата 1 долбооруна байланыштуу баасы жасалма жогорулатылган документтер дал ушул адамдын колунан өтөт. Сулаймановдун колдоосу менен жарым жылдын ичинде жөнөкөй инженерлик жумуштан зам директорлук кызматка көтөрүлгөн. Камбарата 1 долбоорун иштеп чыккандардын бири Жаныбек Жанчаров. Ал Кундузбектин агасынын классташы. Жанчаров Сулаймановдун көрсөтмөсү менен долбоор боюнча иштердин көлөмүн жана сметалык документтерди жасалма түрдө жогорулатуу ишине катышкан. Ошондой эле бул схемага Сулайманов тарабынан бир катар субподряддык компаниялар да тартылган. Мисалы Lotus Group жоопкерчилиги чектелген коому. Директору Аскар уулу Рахатбек. Lotus Group Сулаймановдун аффилирленген компаниясы болуп саналат. Ал эми Lotus Group ишти аткарбай туруп, жогорудагы миллиондорду кымырууга катышкан. Нарбай компаниясынын директору Азирет Макеев болуп саналат. Анын атасы Нурдин Оморов, Сулаймановдун бизнес өнөктөшү жана жакын досу экенин белгилей кетели. Мындан тышкары Камбарата 1 долбооруна Гран БВР жоопкерчилиги чектелген коомудагы субподряддык уюм катары тартылган. Анын директору Бейшенбек Жолборсов Сулаймановдун бир тууган иниси менен жакын дос жана бизнес өнөктөш болуп саналат. Алар биргеликте Кундуз Узак Бейшенбек аттуу компанияны негиздеп, биргеликте башкарып келишкен. Камбарата 2 ГЭСинин башкы эсепчиси Гүлсара Назакеева, анын уулу Айдар Анаркуловдун карьерасы жогорулаган. Жөнөкөй күзөтчүдөн түз эле жетектөөчү инженерликке секирик жасаган. Депутаттын бир телефон чалуусу билими жок жаш баланы инженер кылган. Не деледиң? Ой, вообще, кошо эле эч нерсе билбейт экен алгачы. Жок, сен эмундай кыл. Сен менин дайындаган баланы кайра билбейт экен деп аны жалгыз бала, мен айтам, жалгыз бала. Ал аслында өлүп алышы мүмкүн, сенчи. Камбарата 1 долбоорунун айланасында өз адамдарынан турган бүтүндөй коррупциялык схема түзүлгөн. Эгер Сулаймановдун кланы бүгүн кулабаса, эртең стратегиялык курулуш токтоп калат. Мамлекеттин келечегин жеке чөнтөккө алмаштыргандар жооп бериш керек.